Кыргыз элиме жана өлкөбүздүн бийлигине сунуш. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө коронавирус оорусунан кутулдук деп айтуу кыйын. Себеби кечээ күнү эле COVID-19 инфекциясын жуктурган жаңы 78 учур катталды. Бул эң жогорку көрсөткүч. Бүгүн болсо дагы 27 адамдан аныкталып, республика боюнча коронавирус инфекциясынан улам ооругандардын саны 1243-кө жетти. Анын ичинен борбор шаарыбыз Бишкекте 300дөн ашты. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети чыккандан баштап көптөгөн жарандарыбыз Россиядан, Европадан, Түркиядан, Эмираттан жана башка мамлекеттерден бүгүнкү күнгө чейин өлкөбүзгө кайтарылып жатат. Тилекке каршы акыркы күндөрү ооругандардын көпчүлүгү ошол чет жактан келген жарандарыбыздан аныкталганы күбө болуп турабыз. Өкүнүчтүүсү мекендештерибизде бул дүйнөлүк илдет боюнча жана Кыргызстандагы абал жөнүндө толук маалыматтын жетишсиздиги байкалып жатат. Ошого байланыштуу бийликке айтар сунуш пикирим. Биринчиден, элибиздин арасында коронавирус оорусуна ишенбегендиктен жана корккондор көбөйдү. Ошондуктан ал илдетке кабылып бул жашоодон өтүп кеткен жарандарыбыздын керек болсо жерге берүү зыйнатын аты-жөнү менен көрсөтүп, оору жугуп ооруканада жаткандардан интервью алыңыздар. Ошондой эле кандай, кайсыл дарылар менен эмне кылып айыктырып жатканыңыздарды маалымат катары теле, радио жана башка массалык маалымат каражаттары аркылуу ачык-айкын берсеңиздер жакшы болмок. Өкмөттүн пресс борборунан бир оорулууну дарылоого $3000 кетет экен деген маалыматка эч ким ишенген жери жок. Бийликтегилер ушул жаман оорудан дагы жешет экен деген ойлор көбөйүүдө. Эмне үчүн республикалык штаб же саламаттык сактоо министрлиги бир адамдын дарылануусун орто эсеп менен канча акчага кандай дарылар жана башка чыгымдар кеткенин тагыраак далил менен маалымдап бербейсиздер? Ал эми бул коркунучтуу илдет менен Россия, Америка, Европа мамлекеттеринде кандай күрөшүү жүрүп жатканын өлгөндөрүнөн өйдө массалык маалымат каражаттарынан ачык көрсөтүүдө. Ошол себептен борбор шаарыбызда толук кандуу информациянын жоктугунан эч нерседен коркпой эле көп тургундар маскасыз эле эрежелерди сактабай, балдарын ээрчитип, көчөлөрдө, базар дүкөндөрдө жүрүшөт. Коронавирус бүткүл дүйнө жүзүн трагедияга алып баратканына маани бербегендер көп. Ишенбөөчүлүктөн жана ар кандай жетишпегендиктерден кызыккандуулук алдырып, кээ бир жарандарыбыз тараптан күнү-түнү эмгектенип жаткан дарыгерлерибизге дагы кол көтөрүүлөр болгонуна баарыбыз күбө болуп турабыз. Ага мисал катары Бишкектин четиндеги мурунку америкалык авиабазанын жайгашкан обсерваторияда болгон бунтту айтсак болот. Экинчиден, көпчүлүк ишканалар, мамлекеттик мекемелер, эл аралык уюмдар, аэропорт, вокзалдар бардыгы борбордо жайгашкан жана жүк ташуучу унаалар Бишкек шаары аркылуу өтүп жатат. Ошондой эле 1 миллион ашык жарандарыбыз калабызда жашайт. Жогоруда айтылгандарды эске алып, мамлекетибизде эң баалуу болгон элибиздин ден соолугун ойлосок, жолдор ачылып, коомдук транспорт ишке киргизилген күндө дагы Бишкек шаарынын четиндеги карантиндик санитардык постторду жойбостон күчөтүлгөн тартипте иштерин улантсаңыздар. Себеби коңшу мамлекеттерде дагы коронавирус күч алып турган кез. Республикабыздын башка шаар райондорунда дагы бул проблема актуалдуу бойдон калууда. Андан тышкары чет мамлекеттерден миңдеген мигранттарыбыздын өлкөбүзгө кайтуусу дагы алардын текшерип дарылоосу дагы Бишкекте болоору анык. Үчүнчүдөн, окурмандардан суранарым, ар бирибиздин бала бакыра тууган-туушкандарыбыздын, эл журтубуздун ден соолугу, мамлекетибиздин келечеги азыр өзүбүздүн колубузда экенин эске алып, жеке жоопкерчилигибизди унутпасак. Ушул оор кырдаалды темирдей тартиптүүлүк менен мыйзамга баш ийип, тиешелүү норма талаптарды так аткарып, ынтымактуу бул илдетти жеңелик. Колубуздан келишинче бири-бирибизди колдоп, сабырдуулук менен боорукерликти көрсөтүп, кардарларга моралдык жана материалдык жардам кылалы. Сиздерди урматтоо менен Кубанычбек Исабеков, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-4 чакырылышынын депутаты, вице-спикери.